бардык массалык маалыматтарына Фейсбуктарда чыккан мына бизге Абдулла Ташиевич Капаров келген экен. Бул Бозболдук Азия багбандар бирикмесинин жетекчиси. Бул куш келипсиз Алука жердесине. Бул багбанчылыкта өзүнүн билесиңер жакында указ чыкты. Багбандыкты өнүктүрүү боюнча мына эки журтказарды айтып коюш керек. Үлүшкө уруксат берилген. Только үлүшкө уруксат берилген менен эки коштуңардан 4 жагыңардан 4 коштуңардан силер келишип алышыңар керек да, зыян жетпесин деп ошо уруксат берсе эгишке мүмкүн болгон. Но бирок бир нерсени айтып өтүш керек. Элге нан дагы керек, ийден соолук дагы керек. Ошону ойлоп, мына бул ошондой биз эми Абдулекени куш келипсиз биздин жерге. Андай биз бул жактан мысласам Нурбек аты азыр регионалдык кооперативдер союзун уюштуруп атабыз. Уюштурдук, биз учредительный чогулуш өттү. Бул дагы өлкөбүздө жүрүп аткан саясат, кооперативдештирүү, ирлештирүү боюнча биздин районда азыр ошо регионалдык кооператив түзүп, кече күнү, мурда күнү учредительный чогулуш өттү. Өзүңөр билесиң, конференцияда болгон эле, 3 ай мөөнөт менен муну статус этип алдык эле. Мына өзү учредительный чогулуш өттү. 10 кооператив учредитель болду, 13 мүчө болду и жаңы шайланды. Эми эмне дейт элек? Сөздү кыска кылып, Абдулекени угайлык. Мени оңой билесиздер. Абдулеке, сизге сөз. Ассаламу алейкум. Алабука балгондары, ассаламу алейкум. Көзүмөн эмгектин ээлери. Мен Борбор Азия балгондар биримдигинин жетекчиси болом. Ошол жерде бизде негизги биздин силерге жардам берген жардамыбыз бул консультативный характерде болот. Анан алдыда дагы жакшы ойлор бар, максаттар бар. Кудай кааласа ошолорду Кыргызстан балбандары менен биргеликте баардыгыбыз ошолорду ишке ашырабыз деген ойдо. Анан азыр силерге мен айта турган бир-эки ооз сөзүм бар. Ошону жакшы кабыл алып кетесиздер. Уруксат берсеңиздер, мен отуруп сүйлөй берсем. Азыр бардык эле Кыргызстандын жеринде багбанчылыкка адамдар катуу аракет кылып калды да. Анан ушул ага дагы стимул болуп, биздин мамлекеттин үлүш жерге баг отургузууга берген уруксаты болду да. Ошол жактан айтышыбыз керек. Анан туугандар, азыр баг отургузабыз бардыгыбыз. Бирок кандай баг отургузабыз деген маселе келип чыгат да. Эң биринчи кандай баг отургузабыз? Кандай баг отургузат элек? Ата бабаларыбыз ушул малга чейин отургузуп аткан эле алманы, гилести, кайнолуну, анан өрүктү, анарды ошолорду эле отургузабыз. Бирок ошол эле кезде анар менен анардын баркы бар да. Алма менен алманын дагы баркы бар. Ошол биз силерге сунуштар элек, туугандар, азыр полукарлик деп. Карликти отургузуш керек. Карликтен жакшы нерсе жок, бирок ого биздин финансовый немебиз жетпейт да. Бул өтө акчаны көп талап кыла турган болот. Эгерде бизде акча болсо карлик отургузушубуз керек. Аны акча жоктугунан аздыгына байланыштуу биз силерге 106 подвойдогу полукарлик көчөттөрдү сунуштайбыз да. Ошол полукарлик 106 подвойдогу көчөттөр, булар биздин тилибизге айтканда жарым кодо же жарым пакана деп коет да. Карликти пакана дейт. Полукарликти жарым пакана дейт дагы. Полукарликтин тамыры 1,5 метрге чейин түшөт дагы. Өзүнө ошол 100 кило, эгерде алма 100 кило бере турган болсо, бир 5-жылда, 6-жылга барып ошол өзүнүн азыгын көтөрө алат деп, ошол жарым пакана деп ошону сунуштайбыз. Кайлонуну деле ошондой, берки өрүктү деле ошондой, эмесин деле, кокон гилесин деле ошондой кылып полукарлик отургузуңуздар. Полукарликтин системасы 2-ге 3,5 болот.
алмасы деле, бекиси деле, өрүгү деле бардыгы 2-ге 3,5 болот. Ошондой кылып отургузасыңыздар, ошондо 1400дөн баштап 1700ге чейин бир гектарга көчөт батат да. Анан кийин бунун түшүмдүүлүгү мына алмалары 120 килога чейин берет, поликарликтен. Кокон гиластар 50 килога чейин берет. Анан берки бехилер, эмелер дагы ошол 80 кило, 70 кило кылып, анан бунун несі жакшы, буну териш оңой да. Бою өтө бийик болбогондугу үчүн анан дайыма бир жылда 3 жолу бул обрезка болуп тургандыгы үчүн бунун боюн өстүрө койбойсуңар да. Анан буну дагы бакканда өзүнүн программасы бар. Буну азыкты көп берип койсоңуздар, нодага кетип калат. Азыкты аз берип койсоңуздар, тамырга иштеп туруп алат да. Ошон үчүн өзүнүн программасы бар. Ону Кудай кааласа мына биздин Борбор Азия багбандар биримдиги деген телеграм группабыз бар. Ошол жерде азыр 7,5 миң киши багбанчылык кылып атат. Ошол жерде 7,5 миң киши бири-бирин окутуп атат. 7,5 миң киши бири-бири менен маслихат кылып, эски бактарды дагы жакшы карап атышат. Жаңы бактарга дагы өтүп атышат. Биз дароо эле бүгүн эле жулуп таштап, баягы түшүмгө раса кирген көчөт неменен дарактарды бүгүн эле тагынан жулуп таштап, анан онун ордуна мынаны эктеп айткандан алысбыз да. Мына азыр эми үлүс жерлерге руксат берилгенден кийин ошол жерде силерди адашпай жакшы көчөттөрдү алып келип, анан ошодон жакшы результат алсын деген эле максатта келдик. Баг отургузушту силер бизден жакшы билесиңер. Биз эми азыр силерге сунуштайбыз алманын 3 сорту, кышкы алмалар. Булар Red Chief, Golden Delicious и Granny Smith деген. Red Chief кып-кызыл болот дагы, 5 жылдыздагы, Превосходдагы, Star Crimson'дон дагы жакшы болот да. Өтө кызыл болот. Анан кийин бунун жатыш мерземи 8,5 ай жата берет да. Үзгөн күнү холодильникке киргенден баштап 8,5 ай дың этпей жатып берет экен. Бул деген өтө экономически бизге жакшы да. Даже ошол отургузган алмабызды мисалы үчүн биз августка чейин холодильникте тура берет, эч нерсе болбойт да. Анан экинчи алмабыз болсо бул Golden Delicious, бул сап-сары алма болот. Мына адам жегенде ушундай адамды мына тиши жок адамдар жей турган адам не алма да бул. Өтө жакшы мындай сартабой, анан мындай туттуу жакшы алма болот. Golden Delicious. Ошо Golden'ди бардыңыздар билесиңер, ошо Golden'дин де небереси Delicious болуп чыкты. Баягы мисалы үчүн Абдыкапар уулу Лүтбилла дегендей, ошо Абдыкапар аканын эле баласы да бул Golden. Ошол Delicious болуп, Golden Delicious болуп ошону тандадык. Анан 3-чү алма Семерянканын эле өзү болот, бирок өтө пушчук болот дагы, анын жатыш мерземи өтө көп болот. Анан кийин болгондо дагы тоок жашыл болуп туруп, буну россияндар өтө сүйүп жеген алма да. Анан немеден баягы Семерянканын чоңу бар го, формасы ошондой болуп кетет да, бир аз вытянутый болот. Өдөгө. Өтө өтүмдүү. Анан кийин бул мен сунуштап аткан алмаларды Америкадагы тааныйт, Европадагы тааныйт, Казакстан, мына Ближний Восток, Арабия бардыгы тааныйт. Ошол мен айтып аткан алмаларды. Анан биздин алмаларды барганда базарга барганда биздин алмаларды баягы сортун жакшы аныктай албайт экен да, баягы базаркомдордогу немелер не деп жазып берели дейт экен да. Мына мисалы үчүн Нерге Абдулла Ташиев деп жазып берсе, баягы жерге жазышын билбейт экен да, эми не деп жазып койсок дейт экен да. Баягы Крипсон дегенди Star Crimson деп жазып коет экен. Анан Golden дегенди Golden деп жазып коет экен. Бирок ошол Golden Delicious дагы окшобойт экен биздин алмалар. Баягы кызыл алмаларыбыз Red Chief'ке дагы окшобойт экен. Ошон үчүн биздин алмаларды общийде алып киргизский деп коет экен да базарда. Киргизский яблоки деп коет экен дагы. Анан ошол КамАЗ мисалы үчүн катар тизилип турса, эң биринчи мисалы үчүн Польшаныкы, анан кийин дагы ошол Сербияныкы, дагы Албаниядан келген алмалар тизилип, Грузия, анан Баку, анан кийин бар Өзбекстан, анан Тажикстан, эң акырында Кыргызстан турат экен да, киргизский яблоки деп. Биздин алмалар жакшы тааныбайт. Ошон үчүн туугандар, азыр деле биз
Мына eski көчөттөрүбүздү алып келип отургуза берсек болот. Болот. Бирок ол материально бизге невыгодный да. Олардын түшүмү 5 жылдан 7 жылга чейин күтөсүздөр да. А биз сунуштап аткан алмалар уже 2-чи жылы түшүмгө кирет. 2-чи жылы силерге 2ден 3 тонн алма алып берет. 4төн 5тен. А 3-чү жылы уже түзүк эле бере баштайт да. Мына 38 сотиктен биз отургузган өзүбүздүн сорт испытательный баягы өзгөндөгү багыбыздан Алтынбек Эргешев деген үкам багынан. Ошол жерден биринчи 2017 отургузган бактан 2018 жылы 3 тонна 600 алма алдык. 38 сотиктен. Одан кийинки жылы мына азыр 9 тоннага жакындап калды да. Мына бул экинчи жылдын результаты да. Эми мында карап көргөндө азыр эгерде 1 гектар болгондо почти эмне 20 тонна алмага келебиз да. Мындай суммарно эсептеп көргөндө. Мына азыркы биз сунуштап аткан алмаларды биринчиден бардыгы тааныйт, экинчиден тез түшүмгө кирет, үчүнчүдөн обслуживание оңой, анан төртүнчүдөн мунун эң жакшы жери буну сугарыш дагы оңой да. Сугарыш. Bir жерден крантты ачып койдум, саатка коюп койдум. Болду, иштей берет да. Эми мына силер ойлошуңар мүмкүн канча акча кетет деп. Көчөтүнө бир 350 миң кетет. 1 гектар. 1 гектарына. Сугатына 200 миң кетет. Анан тосконуна бир 150 миң кетет. Мына болду, ошону менен силерде 1 гектар поликарликовый өзүңөрдүн багыңар болот да. Эми 1 гектарына 700 миң сом акча талап кылат да. 700 миң сом. Тосушу, капельный системасы, капельный системанын мен эң кымбат жакшысын койдум да силергечи. Бул баягы бир активист фермер акебиз бар, Манас Саматов деп, ошо бир кишини алып келген Түркиядан. Жамгырчы деп, аты дагы жамгырчы да. Ошол неме коет? Баягындай капельный система коет. Onun капельный системасы 9 жыл кызмат кылат силерге. Болбоду дегенде, бу гарантиясын берет да ошончо. А берки башка бирөөлөр 150 миң, 140 миң, 130 миңге коюп берем дегендердикин балдар айтып атат, экинчи жылда уже иштен чыгып калды, керектен чыгып калыптыр да. Ошон үчүн бир чыдап туруп ошону кылып койсоңуздар, 9 жылга чейин силер алмаңар уже рессе күчүнө кирип калгандан кийинчи дагы бир сыйра коюп кое бересиңер да, акча болот силерде уже. Силерде акча болот ондо. Силер ошондо болбоду дегенде 40 тоннадан алма алып турасыңар да. 1700 көчөт батат. Ар биринен 30 килодан алма болгондо дагы силерде уже 40 тонна алма болот да. 40 тонна алманы силер бар ана 20 сомдон берип бергиле. 800 миң акча болот да. Жыл сайын ошо силер салган акчаны жыл сайын актап берип турат да бул. Ошон үчүн туугандар, мүмкүн болушунча ошол мен айткан жакшы сортторду отургузгула, мен айткандай кылып карагыла. Бул жерде кадр керек силерге. Сөзсүз түрдө кадр керек да. Азыр биз Измир деген шаарда 75 миң студент окуткан университет менен бир Алла насип этип ошол жерге мен чакыруу менен барып, ошол жерде Сөлжан боюнча баян кылып бердим. Баягы биогумус боюнча. Анан ошол жерде айтты да баягы, агай, силерде айыл чарба ушунчалык өнүгүп кеткенби деп. Жок дедим, десем, эмне студент жөнөтпөйсүңөр онда деп. Айтым, биз билбейбиз да бул жактарды деп ушинтип айтсам, анан кийин ошол жерде бир 500дөй казак жүрөт. Бир 300дөй неме жүрөт, каракалпак жүрөт. 1000ден ашык өзбек бала окуйт экен. Согуш болуп аткан Сириyaдан дагы бир жолу айтып коеюн. 200 бала окуйт экен. Кыргызстандан 4 бала жүрөт да. Дүйнө жүзүндө эң ушул фидаанчылык дейт да, баягы көчөтчүлүктү, айыл чарбаны эң сиңирип окуй турган университетте 4 бала окуйт экен да. Анан айттым да, бала жөнөтөлү десем, bir жылда 25 миң доллар кетет деди да, бир немеде 5 жылда. Бирок деди, силерге деди скидка кылып 10 миң долларга окутуп берейин деди. Жылына 2 миң доллардан 5 жыл окуйт, 10 миң доллар менен окуп келет. Зато о бала келгенден кийин мынау өзүңөрдүн районуңардагы Карликовый подвойдогу бардык ошол бактарды ошол бала өзү карай турган болуп калат да. Анан онун айлыгы дагы жакшы болот. Бала окуп келе турган болсо, мына биздин баягы менин үкөм Алтынбек Эргешев бакты карайт, 1 гектар бакты
ошол 1 январдан баштап 31 декабрга чейин 20 000 сомго карайт. Азыр оны bir 50 гектар бак занимать этип турат да. Азыр жылына 1 миллиондон акча табып атат ошол болот. Жылына. Айлык деген ушундай да. Ол болгону не? 6 айлык курста окуп келген ол. Эгерде 5 жыл окуп келе турган болсо, ол кандай специалист болуп келет туугандар. Ошого баягы менин номериме байланыш кыла. Силерден дагы Алабукадан дагы жок дегенде бир 4 бала жөнөтөйлү ошол жерге. Барып окуп келсин. Эми барып келгенден кийин бул чыныгы специалист болуп келет да. Мына агрономдорубуздун көрүп атасыздар, эң жашы 50 жашар болуп атат да. Эң жашы. Анын аркасынан онун кәсибин улап кете турган адам жок. Ошон үчүн биз аксап атабыз да, багбанчылык боюнча. Багбанчылык боюнча мына азыр көзгө сүртөр bir Алтынбек бар. Анан кийин Кадамжайда bir Бекболот Гыламов деген бала бар. Кадамжайда. Ысык көлдө bir неме деген бала бар. Азамат Касеев деген бала бар. Ошол карликовый подвойдогу, поликарликовый подвойдогу бар жокту түшүнгөн балдар булар. Анан кийин Азамат Мукашев деген бала бар. Ол да жакшы түшүнөт. Анан Болот Качаганов деген бар. Кыргызстан боюнча 5 эле бала бар да. Ошону жакшы түшүнгөн. Ошон үчүн туугандар, баланы окутайлы, бала барып окуп келсе, бул жерде элине, жерине кызмат кылат. Бул кандай соо, бак отургузганга жардам бериш бул деген, бул Алла Таала ар кимге насип эте бере турган иш да бул. Эми туугандар, бул жерде азыр силерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, туп-батуру ошол баягы мен айткан группага жаза бересиздер. Азыркы суроолор болсо, мына мен жооп беришке даярмын. Айтыңыздар, эмне кызыктырып атат ошол бак боюнча, же болбосо Сөлжан боюнча, багыш боюнча, эмне кандай кызык болсо, силер айтыңыздар, мен колуман келишинче айтып берейин. Валейкум ассалам. Siz bayağı iş yerinde bankçılık bolsa degende, iş bölünettir, sululuk, hayratı, sululukka ruhsat bermеген. Суулууга берген. Берген указ. Ошондо чыккан. Указ чыккан. Суулууга отургузабыз. Assalomu alaykum, Muratashevich. Ошо сиз айтып аткан көчөттөрдү биз Алабукадан ала алабызбы, или каяктан алабыз? Алабукадан алсаңыздар болот. Азыр көчөттөр эки жактан келип атат да, Европадан дагы келип атат, Турциядан келип атат. Европаныкы 150 сом болсо, Турцияныкы 200 сом. Анан өзүңөр тандоо өзүңөрдө да. Кандай демекиңиз? Биздин шартка жакшыраак калат. Биздин шартка өзү биркасында жазылып турат да, мына көчөт мындай болсо, мындай эмес турат го. Ошол жерде окуйсуңар да. Бизде эми көбүнчө эле баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр өдөдөбүз да. 1000 метр өдө деп жазып коет. Анан температураны перепад температур минус 40 плюс 40 деген жазуусу бар, ошону алып эге бергиле. Ошол жакшы болот. Бизде бар да. Бизге келет да көчөттөр, Ошол группада биз таштайбыз. Анан өздөрү да келет. Биздин аркабыздан көчөт сатам деп келгендер көп болот. Анан эми көчөт сатып атканда эмнесине караш керек? Азыр мен айтканымда иштерди аткарып койсоңуздар адашпайсыңар. Биринчи келгенде эле фитосанитариясын сурагыла. Биздин Кыргызстанга киргенде фитосанитария справка берилет. Бул көчөттө эч кандай вирус жок, таптаса деген. Анан сертификатын окугула. Сертификатында жазылып турат көчөттүн параметрлери. Мынанча бийликтикте өспөйт, мынанча бийликтикте өсөт, мынча температура түшүп кеткенде түшүмүн мынча ташта берет. Ошол характеристикасын окугула. Анан кийин сурагыла. Сорт испытательный участогың барбы деп. Ол көчөт сатып жүргөн болсо, одо бак болуш керек да. Мына мисалы үчүн бардыгы эле айтат, Абдулла Ташиевичтин бир да сотик багы жок деп. Неге багым жок? Мен 5 сотик багым бар. 5 сотикке мен да кокон келе сегип койгом. Мен мага 5 сотик жер тийген болсо, 5 сотикке отургузамбы? Турабы? Жок, мен ондой бай эмесмин, турабы? Бир чоң бир компанияны кармабайм. Баягында 400-500 гектар багы бар эле адам бакка дават кылыш керек деген сөз эч жерде айтылган эмес. Туурабы? Ошондой. Анан баягыны сурайсыңар, сот испытательный багына кирип барып туруп эле нода сүрүшүн, анан кийин эгерде 3 жылда ашкан болсо, көчөт уже түшүм бериш керек, алмасын кармап көрөйүн десиңер.
же өрік болsa өрігінің вареньясын бер дейсіңер да, қағын бер дейсіңер. Ошон тұрып сынап алғыла да. Ана машинаны қатты қайдап кетіп атып, тоқтатып тұрып эле, чуркап келип эле, мына менен шапталы десе, апке шапталы десе, ана зараңды өрүп койсо эле алып барып отургузуп албагыла. Жаза текшергиле да буну. Шунчалык текшериш керек, себеби дегенде бул көчөт силер менен 30 жыл бирге жашайт да. 30 жыл, мисалы үчүн үйлөнгөн адамдар деле аялы менен 30 жыл шанда жашайт да. Муну ушундай аял алгандай текшерип алгыла да.